Ассаламу алейкум. Азыр биткоин жана алтын графикаларын анализ кылабыз. Азыркы кезде биткоиндин базы 112.295 болуп жатат. Процент $598 өскөн экен. Так, графиканы полный тазалап, так болгон көрсөтөйүн. Бул бир күндүк графика. Мен өткөнкү кече күнкү видеодо айткандай, биз зона лонговый зонага келдик деп айткам. Азыр бул жерден сразу покупка болуп өйдөгө кетип баратат. Үстүнкү ликвид примерно 117.000 тарап. Андан кийинкиси эң үстүнкүсү 124.000 тарап болуп эсептелет. Так, 2 саат графика менен караганда бул жерде накопление болуп, сразу ылыйга түшкөн. Накопление бул жерде кайра өдө өзүп, ретез кайра өзүп кетип баратат. Мен эң биринчи покупкам лонгко бул зонадан болгон. Кече күнү айткам. Андан кийин өзүп, кайра ретез берип, бизге да бир точка входко кирген. Бул дагы сроку 110дон. Азыркы биздин алына турган ликвид бизде 112дей ликвид бар. Мынакей муну алгандан кийин бир аз ылдыйга коррекция берип, кайра өйдөгө эң чоң ликвидти алганга барышы мүмкүн. Эң чоң ликвид примерно 117 тарапта болуп эсептелип калат. Азыр бул жерден точка вход лонгко вариант жок. Эгер бул биток дагы өзүп, мындай айтканда глобальный өзүп барып, бул жерден накопление болуп калса, анда мен үстүгө точка вход уже карап баштайм. Fibonacci менен карап 50%-не же болбосо ылдыйкы уровендерден точка входко лонгко дайындалам. Азыркы кезде бул биток өсүп кетти. Мен бул жерден лонгко албайм. Бул зонадан эң жакшы зона болгон болчу азыр бул 110дон жана башка зоналардан лонгко албайм. Так что азыр мен өсүшүн эле күтөм. Примерно зона 117 тарапка чейин. Так, ушундой болуп эсептелинет. Менин уже бул жерден карап баштайм точка входко. Так что азыр бул жерде покупкага эч вариант жок. Биздин вариант бул зона болчу жана бул жер болчу. Бул 2 саат графика. Кимге түшүнүктүү болуш керек? Түшүнүктүү болсо комментарийга жазып, өз оюңуздарды жаза кетиңиздер. Жана видео кандай түшүндүктүү болуп атабы же түшүнүксүз болуп атабы, качествосы кандай, лайк коюп, комментарий жаза кетиңиздер өз оюңуздарды. Эми алтындын графикасы 3395 болуп жатат бул жерде. Алтында буда да графикасын полный тазалап өчүрүп, силерге түшүнүктүү болуш үчүн көрсөтөйүн. Так, азыр алтында өзүбүз деле көргөндөй астында тренд жана үстүнкү уровень поддержка бар. Бул зонада өзүбүз мындай караганда бул жерде ровно четкий ликвид алынган 3393дөгү. Примерно уже биз бул жерден точка продажага уже колдоно берсек болот деген ойдомун. Продажа бул жердеги имбаланс зонасы болуп эсептелинет. Анткени бул барып имбаланс зонасынан өйдөгө өсүшү мүмкүн. Мындай караганда уже бул жерден 1, 2, 3, 4 жолу тийген. Бул жерде значит астында ликвид көп. По идее, астыкы ликвидтерди алыш үчүн бизде эң чоң ликвид бул жерде болуп эсептелет 3351де. Негизи бул имбаланс деметпей эле ылдыйкы ликвидке чейин созуп көрсөк болот. Так, бул жерде дагы чоң имбаланс зонасы болуп эсептелинет. Как раз мынакей точка входко караштырып, продажага дайынданып турсак болот. Avatrade брокер. Мен в основном брокерим, Avatrade'де көп иштейм.
Либертексті только $20 салынат, аяқтан практика қылып мындай иштейин эле. А так менге в основном AvaTrade. Бул 2 саат графика кимге түшүнүктүү болушу, түшүнүктүү болсо оюңуздар жаза кетиңиздер. Жеке оюңуздарды бул жерде да уровень зона катары колдонсок болот. Примерно бул зона 3357 болуп эсептелет. 2 саат графика. Азыр айткандай эле менин разворотум бул жерден уже караштырып баштайм точка ходко. 2 саат графика алтын. Мындан кийин кайра эфирге кире кетсек, эфирдин да графикасын мен бир күндүк менен 4 сааттык менен түшүндүрө кетейин. Так, эфирде мен мурунку видеодо айткандай эле өзүп проторгов болуп калды уже. Менки точка ход алтынга примерно ылдыйкы уровеньден карап баштайм, анткени бул жерде уже астында уровень бар. Мындайча айтканда имбаланс. Азыр биз ылдыйга жөнөп атабыз. Мындайча айтканда, так, бул жерде да ордер блок зонасы болуп эсептелип калат. Как раз ордер блок зонасынан отскок берип өйдө кетип баратат. Үстүнкү зонада бул жерде 4963 ликвид. Эң чоң ликвид бар. Так что андан кийин бул зонаны шорт зонасына колдонсок болот. Шорт зонасы примерно 4772 болуп эсептелип калат. Бул өзүмдүн жеке оюм, анализ. Мен эч кимге совет бербейм. Бул өзүмдүн анализим. 4 саат графика. Продажага примерно зона, шартовый зона деп эсептеп бул жерди чийдим. Шортко караштырып баштайм. Эгер зонага барса, бул зонага 4700ге барса, шортко караштырып баштайм. Азыр бул жерде разворот болуп деле кетиши мүмкүн, бул жерден эле түшүп кетиши да мүмкүн, бирок мен оюмча бул жерде ликвидтерди алып туруп анан түшүшү мүмкүн. Бул өзүмдүн оюм. Так, бир күндүк менен караганда уже бул жерде мен өткөнкү видеолордо айткандай эле накопление болуп атат бул жерде. 1-2 жума болду болуш керек бул видео чыгарганыма. Эски видеолорума ошодон кирип карасаңыздар, бул жерде уже накопление кылса, мен биринчи точка ходду караштырып уже издеп баштаймын деген ойдомун. Азыркы үстүнкү ликвидди алып, кайра ылдыйга жөнөшү мүмкүн. Примерно бул жерде 4000 ровно 4000 примерно 4000 деп коелук. Ошо ликвиддин алынышын күтүп туруп, анан точка ходко кире баштайм. Графиканы полный тазалап, мынакей бул жер зона катары үчтүү уровень катары колдонсок болот. Мынакей мен айткан ликвид бул жер болуп эсептенет катары мен уже бул ликвид алына элек. Экинчи ликвид бул жер болуп эсептелинет. Азыр биздин бара турган жерибиз үстүндөгү примерно зона шорт зонасы деп эсептеп коем. Бул шорт зонасынан разворотко ылдыйга күтөм. Негизи эң жакшы вариант үстүнкү 4000 почти 5000 ликвидти алып, $10, $20 да жетпейт, $50 да жетпейт экен. Ошого 4961 ликвидти алып турган ылдыйга түшкөн эң жакшы деп ойлоймун. Азыр мындай болжолдоп караганда дагы өйдөгө как раз тренд болуп кетип баратат. Мындай көрүп турабыз. Муну карап турабыз дегендей алтын. Как раз мен айткандай эле зонанын ылдыйга разворот болушу өтө жакшы. Негизи мындай караганда үстүгө тренд кетип бараткан жараша, значит бизде бул зонадан точка ходко караштырсак болот. По идее
4959 ликвид алынгандан кийин шортко араласак болот деген ойдомун. Бул бир күндүк графика. Азыр менин эң биринчи мындайча айтканда алтында бир позиция эмеде биткоинде бир позиция бар. Ал позиция примерно бул 109 тараптан алынган. Азыр менин покупкам уже токтоп калды. Экинчи покупкам эгер биткоин өсүп берсе, меники бул зона болуп эсептелет покупкага, лонгко. Түшүнүктүү болуш керек. Так, евро долларды көп торговля кылбайм евро доллардан. Евро доллардан мындай караганда бизде бул жерде бир күндүк графиканы караганда имбаланс зонасы бар. 1.15 долларда. Бул астында примерно бул так имбалансты өчүртайын. Так, 1.15-68 зона бар, уровень. Будан как раз лонгтордун зонасы болуп эсептелет экен. Анткени бул жерден сразу покупка болуп өйдөгө кеткен көрүнүп турат. Значит, биз үстүңкү ликвидти алганга баратабыз 1.17деги. Өзүбүз деле кантип көргөн бул жер кандайча зона, лонгтордун зонасы болуп эсептелип калды дегенде, биринчи, экинчи жана үчүнчү зона сразу покупка болуп кеткенин көрүп турабыз уже. Төртүнчүдө, жок, үчүнчүдө, биринчи, экинчи, үчүнчүдө как раз мынакей бул свечада өзүбүз деле көргөндөй сразу покупка болгону көрүнүп турат. Значит, мен муну зона, лонгтордун зонасы болуп эсептелип калат. Так, 1 сааттык менен караганда, 2 сааттык менен мени 1 сааттык менен караганда 1 сааттыкта 1.16да ликвид бар. Как раз бул жерде деле проторговка зонасы деп эсептеп койсок болот. Зона шартовый зона деп. Будан разворот болгонун көрүп турабыз. Значит, ылдый жакта бир имбаланс ФВГ, андан кийин бир ордер блок зонасы бар бул тарапта. Азыр менин отскогум биринчи отскок өйдөгө мен айткандай эле имбаланс зонасынан, имбаланс зонасы 1.16, андан кийинки ордер блок зонасы 1.15 болуп эсептелет. Как раз бул жердагы бир күндүк менен караганда зона, лонг зонасы болуп эсептелет. По идее биздики 1.16да ликвидти алып, кайра эле 1.17 ликвидти алган жакшы. Бул новостига, жаңылыктарга жараша экономический крендерге карап туруш керек. Евро доллардыкы ошого жараша иштеген жакшы. Мындай караганда дагы андайга трендти көрүп турабыз. Нисходящий тренд. Нисходящий тренд болгонун көрүп турабыз. Значит, биздики кайра эле зона лонговый зона болуп эсептелет, лонгтордун зонасы болуп эсептелет. Көп эле трейдерлердин лонгко позициялары бул жерде лимиткалары деп ойлоймун. Бул өзүмдүн оюм. Азыр бул жерде шорттордун позициясын как раз бул жерде да турат. Азыр трейдерлер менин оюмча ылдыйга чейин шорттошу мүмкүн. Андан кийин 1.15тен примерно 1.15 тараптан покупка башталышы мүмкүн деп ойлоп турам. По идее бул жерде продажа кылсак болот, бирок азыр бул жерден накопление болуп туруп үйдө кетип калышы мүмкүн. Муну карап турган жакшы. Азыр мындайча айтканда эч шортко иштегенге вариант жок деп ойлойм. Анткени сезон азыр өйдөгө кеткен, бүткүзө турган убакыт. Азыр шорт убакыт эмес, только лонгтош керек. Ылдый түштүбү, мисалы ылдый түштүбү,
уруйун таап туруп лонгтош керек. Ошо кайсы ликвид алынгандан кийин жаап туруп кайра шортко ачпай эле ылдый түшкөндөн кийин кайра эле лонгтогон жакшы. Азыр шортко кирип алсак, примерно болжол менен мынакей бул жерден примерно 1.16дан шортко кирип алсак өсүп кетиши мүмкүн. Андан кийин минуска кирип кеткен дагы өтө жаман. Так что бул жердеги шортторго өзүнүн шартистерге покупка продажа кылгандан кийин ылдыйкы зонага баргандан кийин шорттордун позициясы ачылып ылдыйга баргандан кийин 1.15 тараптан же болсо эң ылдыйкы зона ФБГ зонасы деп эсептейм. 1.14төн покупкага караштырсак болот деп ойлоймун. Бул безопасный. Азыр шортко иштегенге эч вариант жок. Андан кийин азыр базардын жабыларына дагы закрытиясына 2 саат бар экен, бирок күтөбүз. Алтын үчүн болду. Кимге кызыктуу болсо комментарий жаза кетиңиздер. Азыр базарда да караганда өзүбүздөн карасак бүттүгү уже өзө баштады. Мындайча айтканда алтында 600 доллар, евро эмеде биткоинда жок. Мынакей биткоинда 690 доллар плюс өзү атат. Эфирде 38 доллар плюс өзү атат. Алтында болсо 1000% көрсөтүп турат. Же 1 доллар бу ушундай көрсөтүп турат. Так что видео кимге жакса комментарийге коюңуздар, жаза кетиңиздер видеонун качествосын. Жеке оюңуздар жаза кетиңиздер. Видео түшүнүктүү болду, түшүнүктүү болбодубу? Анан подписаться кылып, лайк басып коюңуздар.